мен президенти, урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич менен жолуктум. Ага ушул биздин парламенттин, күчтүү парламенттин 5 жылдык стратегиясы боюнча маалымат берип, ал боюнча тийиштүү тапшырмаларды бергенимди айтып, анын алкагында төрага катары ушул 5 жыл кандай жумуштарды аткарам деп буйруса, ошолордон бери маалымат берип, ал эле эмес ушул парламентибизде кандай реформалар жүрөт экенин дагы бир чара маалымдап кеттим. Мына 2024 жылга эгерде карай турган болсок, статистика боюнча ушул цифровизациянын алкагында 1 миллиард 205 миллион сом үнөмдөлүптүр. Бул деген канчалык жүздөгөн ошол соц объектилер, канчалаган пособие, пенсияларды көтөргөнгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт деген ушундай чоң жакшы жагдайларды көрүп, ал эле эмес аны ушул бизге өзүбүзгө жогорку кеңешке дагы кандай өнүктүрөбүз деген маселеди да козгоп келдик. Мыйзамдардын алкагында сиздерге документтер берилеби жума күнү? Аларды суббота воскресенье карай аласыздарбы, караган жоксуздарбы? Понедельник күнү кантип комитетке келесиздер, кантип комитетте иштейсиздер? Ошол сыяктуу нерселердин баардыгын азыр мына биз санап тештирип, мына ушундай бир 90 планшет Кудай бурса тапшырма берилди. 90 планшетке сиздерге жума күндөрү материалдар салынып турат. Бул албетте бир топ ушул жакшылыктарды алып келет деп ишенем да. Анткени сиздер үйдө болобу, машинеде болобу, кайсы жерде болбосун, ошол жерде терең материалдарды изучать этип, терең мыйзамдарды изучать этип, бул жерге даяр болуп келгенге мүмкүнчүлүктөр түзөт. Мына региондорго, Чаткалга, Алайга, Акталага барып отурбай, ошол жерден сиздерге элдер кайрылса, биз бул жерде аппарат камсыздык берет, сиздер онлайн аркылуу ошол жерде эл менен алардын наказын, алар менен жолукканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. 5 группага 5 коомдук кабылдамалар ачылат. Керек болсо жанагы комната матерей детей дегенде ушул сыяктуу нерселерди ачып берсек, элдер келгенде кыйналбай ушул жерде толук түрдө кабыл алганга ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет.